Урматтуу көрүүчүлөр, биз кайрадан сиздер менен мына бүгүн кечеги концерттин уланысы болуп атат. Жаздын алгачкы күндөрү. Кече 1-марттагы Айпери Кулбаеванын концерти болгон. Мына бүгүн 2-күнкү концерти да уланып атат. Жерге келгенде кыран чилде тушунда салкын болот жайындаңы саратандын айында жылкы бойлоп кеч албайда мүрөн болот соолары жылан союлуп өтө албайда калың болот тулаңы жерге келгенде çaylak segizde жерге келгенде малы төлдөйдө эгизде келип дайынге келип жана бир туугандарыма, балдарыма, үй бүлөмө, жана туулган урук, достор, баарыңыздарга чын жүрөгүмдөн элиме ыраазычылык билдирүү менен башымды ийип таазим кыламын. Чыныгы ырчыларды эне манча-мынчасы капа болбосун, алдын ала кечирим сурайм. Орусча айтканда Айпери бир фонограммщик эмес да. Ар дайым өзүнүн жеткиликтүүлүгү менен, диапазонунун кенендиги менен жандуу менен ырдап келатат. Жандуу менен да ырдай бермекчи. Аны азыркы тапта ошол жетекчилигибиз өзү жандуу ырдалсын, фонограмма жок болсун деген бул өтө туура тапшырма, өтө туура максат. Ошол тартипке көнүп алсак, анан ырчылардын баягы өз эле элдин арасында электен өтүп, жакшы жандуу менен ырдай турган ырчыларды өзү эйленип калат эле. Айпери Кулбаева, Болуш Мадазимов атындагы эл аспаптар оркестры. Башкы дирижеру маданияттын мыктысы Коштарбек Ташматов. Дүңүрөгөн кол чабыңыздар. Айпери Кулбаева достор. Кол чабыңыздар достор. Айпери Кулбаева кетирди. Кол чабыңыздар. Күч берип куттуктап келип отурат. Кош келдиңиз Ошко. Рахмат. Жандуу концерт кандай болуп атат Айпери Кулбаеванын? Айпери эми илгертен эле жандуу жакшы ырдайт. Айпери менин колумда окуган, мен куратор болуп сабак өткөнбүз. Андан сырткары биз Сезим эстрада тобун ачканда эң биринчи солисткалардан болуп
биз менен эл кыдырып, жер кыдырып, баардык ошол Кыргызстандын райондорун, айыл аймактарын, керек болсо Россияга чейин, Казакстан бүт концерт берип келгенбиз. Айпери мен Кутман үчөөбүз эле чоң 2 сааттык концерт берчүбүз. Ошондо эле Айпери өзүнүн дараметин көрсөтүп, өтө таланттуу кыз экен деп, мына Россиядагы мекендештер дагы баардыгы баа беришчү да. Урматтуу көрүүчүлөр, сахна артында биз бир аккууну кармап алдык. Венера Назаралиева эжебиз. Кече дагы аккуулар тизилип чыгып, сонун образ жаратып беришкен. Бүгүн дагы даярданыптыр. Концерт кандай болуп атат? Кечеги, анан бүгүнкү? Концерт эң жогорку деңгээлде өтүп атат деп ойлойм. Эми Айпери Кулбаева деген ысымды жумурай журтубуздун баары билип калышты. Жандуу концерт, 100% жандуу аткарылган концерт болуп атат. Баарыбыз жандуу урдап атабыз. Элдин маанайы сонун, майрамдык маанай эң сонун болуп атат. Жалгыз аккуу көрдүм өзүм четинде, жалгызыраак сүзөт көлдүн бетинде. Кыш келгенде бөтөн куштар топтолуп, үрменден жылуу жака кетүүгө, аянычтуу аппак куунун калганы. Картайбачы деген ырын, өзүнүн репертуарындагы ырын 2 жолу кайталап урдады. Оркестр менен даярдаган болчу, жана азыр эстрада менен дагы ырдап, апалардын, ушул жердеги көрүүчүлөрдүн сунушу менен, суранычы менен кайра ырдап, азыр апаларына гүл дестени берип аткан учуру. Өзүнүн апасы, жолдошунун апасы, кайненеси ушул жерде отурат экен залда. Мына ошону куттуктап аткан кезде. Апалар бар болсун, Айпери Кулбаеванын 2 күнгө арналган концерти мына ушинтип соңуна келип отурат. Дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Бул мындай концерттер токтобосун, жандуу үн менен концерттер улана берсин дейли. Айпери айымга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дегеле апаларыбыз картайбасын. Апаларыбыз картайбасын. Бар болгула деп Айпери Кулбаева дагы акыркы ырын ырдап атат. Бүгүнкү концерттеги 2 күндүк концерти мына ушун менен соңуна келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир чыгармачыл инсанга, ырчыларга биз ийгилик каалайбыз. Мына ушундай жандуу үн менен берилген концерттердин саны көбөйсүн. Айпери айымга дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мен ойлойм, ар бир адамдын жүрөгү баягы ырга болгон, кандай десем, ачкалык тоюп, ырга тоюп, мынакей бүгүн жакшы азык алышты деген ойдобуз. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалайлы. Ушундай концерттерде, жакшылыктарда көрүшүп жүрө берели. Сейит Production, бар болуңуздар.